اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام. Assalamu alaikum qadırman telekörücüler. Nazarınızlarda Kur'an ayatları telebörüsü. Sizler menен birlikte bugünkü beribizde her bir insandı жүрөгүнү ойгото турган, бул дүйнөгө болгон көз карашыны өзгөртө турган бир сүрөнү чечмелемекчибиз. Андыктан бүгүнкү биздин сыйлуу кадырлуу коногубуз Аким Эргешев устазыбыз келген. Устаз, кош келипсиз. Кош бак болсун. Аллах таалам бизге ыраазы болгон болсун. Аллах таалам илимиңизге береке берип, элибизге пайдалуу кылган болсун. Устаз, биз бүгүнкү берүүбүздө Инфитар сүрөсүнөн чечмелейбиз, Кудай кааласа. Андыктан ушул сүрө жөнүндө кыскача токтолсоңуз, андан кийин ушул сүрөнү угуп, чечмелөөнү баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу ала расулилlah. Бүгүнкү биздин кезектеги токтолуп тафсир маанилерине тереңирээк соңгуп кире турган сүрөлөрдүн бири бул Инфитар сүрөсү, сиз белгилегендей. Инфитар сүрөсү буга чейинки сүрө айтып өткөндөй эле ошол көйгөйлөрдү козгоп өтөт. Өзгөчө кыямат күнгө келгендеги чоң өзгөрүүлөр, кыяматтын оор сүрөттөрүн эске салуу менен сүрө бир канча маселелерди козгойт. Белгилүү болгондой, сүрө өзү Мекке сүрөсү болгондуктан, Мекке сүрөсү көбүнчө акыйда маселесине, кыямат күндөгү болгон көрүнүштөргө, анын акыйкатына токтолот дагы. Анын ичинде мына ошол сүрөнүн кыяматтагы болгон абалдарды баяндоодо, кыяматтагы болгон оор күндөр ким үчүн таандык болот дагы, кыяматтагы болгон жеңил күндөр ким үчүн таандык болот, мына ушул маселелерге токтолот. Бул деген сөз инсандын чындап эле, адамдар арасында чындап эле акыйкатты көрүп туруп жокко чыгаргандар бар. Арасында болсо ошол акыйкатты көрүп, акыйкатты кабыл алып ыйман туткандар бар. Мына ошол чекте сөз кылат дагы. Жыйынтыгына келген учурда адамдар, жалпы адамдар эки топко гана бөлүнөт. Мындайча айтканда, салых, момун, пайдалуу, жакшы адамдар болсо ошол эле анын карама каршысында айталык бузуку, тоң моюн, айталык эч бир нерсени бир акыйкаты менен көрө албаган адамдар бар. Экинчи тарап. Жыйынтыгына сүрө келет да, андан кийин кыямат күндөгү болгон адамдардын башына түшкөн оор күндө чечүүчү бир гана улуу жаратуучунун колунда каларын. Же болбосо акыркы өкүм жараткандын колунда гана каларын. Эч ким өзүнө чыга албайт. Же болбосо эч ким өзүнүн кылган амалы менен, же болбосо кылган жакшылыгы менен, же кылган жамандыгы менен кайсы бир эмнеге натыйжаны өзү өкүм чыгарып, өзү ордун таба албайт. Балким ар бирине өкүм берип, ар биринин өз ордун бере турган жаратуучу бар экендиги жөнүндө баян кылып сүрө аягына чыгат. Демек, устаз, жалпысын айтканыбызда ошол кыямат күнүнүн абалдары жана ошол кыйынчылыкка, ошол абалга даярдык кылууга үндөө максатында десек да болобу? Албетте, бул жерде биз бирден бир негизги түшүнө турган маселебиз ошол. Эмне үчүн дегенде, сүрөлөр, Мекке сүрөлөрү көбүнчө адамдардын ички сезиминен даярдыкка алып баруу максатын көздөгөн. Адамдар ишеним аркылуу, акыйда аркылуу, акыреттин акыйкатына биздин ыйман келимебизде биз аманту биллахи ва малаикати ва кутуби ва расулихи ва яумил ахири ва кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала дейбиз. Ошол ва яумил ахир дегенде ошо акырет күнгө тиешелүү болгон бардык маселеге биз ыйман туттук белек. Анда мына ошол биз ыйман туткан маселенин бардыгын мына ушул сүрөлөр бизге эмне кылып берет? Анын жүрүүсү, анын бүтүүсү, анын абалы, анын жыйынтыгы баарысы эмне ушул сүрөлөр аркылуу бизге эмне болот? Ачыкталат. Алла разы болсун, устаз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан биз ушул аяттарды чечмелөөнү баштайбыз. Устаз, биз анда биринчи аяттан баштай берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Асман жарылғанда, жылдыздар чачылғанда, деңиздер кошулганда, мүрзөлөр ачылганда деп Аллах Таалам ушул сүрөнү башка аятта. Аллах Таала субхана ва таала Инфитар сүрөсү өзүнүн аталышына бергенде эле ал-инфитар деген сөз бул жарылуу же болбосо ачылуу деген. Ошол эле учурда жарылуу менен ачылуунун натыйжасында болгон талкалануу деген маанини дагы эмне кылып келет? Алып келет. Бул маанидеги сүрөнүн түшүшү биз сөз жогору жакта сөз кылып өткөндөй эле кыяматтагы болгон оор абалды ачыктап бере турган сүрөлөрдүн бири катары бизге эмне кылат, сунулат. Сиз айтып өткөндөй эле асмандар эгерде асмандар жарылган болсо. Асмандын жарылуусу кандай болот дегенде араб тилинде инфатарат деген сөз фатара деген сөз. Фатара деген сөз кээде айтып коюшат, фатара набул баир деп коюшат. Фатара набул баир деген сөз төө тишин жарды деген, жоксо төө тишин сайды. Кыргызда деле мисалы үчүн жылкы тишин сайыптыр, же болбосо асый бир асый сайыптыр, же болбосо эки асый деген башка, же болбосо баягы мал тишин жарган мезгилде аны биз ошол тишин жарды же тишин ачты деген сөздү айтабыз. Мына ошондой эле бул фатара деген сөз кайсы бир нерсени ачуусу же жаруусу дегенди түшүндүрөт. Эгерде асмандар жарылган болсо, ошол эле учурда асман жарылган учурда асмандын жарылуусу менен жылдыздар чачырап талкаланган болсо, ошол эле учурда бул асмандагы болгон чоң кыймылдын таасири сөзсүз түрдө жерге дагы берет. Ал жердин катуу кыймылдаганын натыйжасында биз бүгүн деңиздерди ал чогуу турган учурда дагы бирок ортосундагы болгон Кудай Тааланын кудурети менен коюлган парданын негизинде суулар бири-бирине аралашпаган болсо, бирок ошол катуу кыймылдын натыйжасында суулар эмне болот? Бири-бирине аралашат, кошулат. Ошол эле учурда анан кийин ва идал кубуру бу'сират дейт. Кыямат адам атабыздан тартып кыямат күнгө чейинки адамдардын жаткан жайы, кабыры оодарылып, адамдар ошол жерден эмне? Кайрадан баш көтөргөн мезгил болот. Тирилүү башталат. Демек ошол бул биринчи аяттарда ошол кыямат күнүндөгү адамдардан тирилүүсүнөн астыңкы болгон боло турган абал экен да. Бул мына ошол кыяматка баш көтөргөндүн алдындагы болгон оор көрүнүштөр. Же болбосо айталык ар бир инсандын башына келчү бир саат бар. Ал биз кыямат сааты деп койсо, кыямат күнү деп койсо, эсеп күнү деп коебуз. Же болбосо айталык баягы Кудайдын астына келген күнүң борот го деген сөздү айтабыз го. Мына ошол мезгилге болгон тепкичтүү эмнелер, ааламдык өзгөрүүлөр. Андан кийинки аятта алимат нафсум ма каддамат ва аххарат. Я айюхал инсану ма гаррака би раббикал карим. Аллази халакака фасаввака фаадалак фи айи суратин ма шаа раккабак. Мына караңыз. Ошондо ар бир жан өзүнүн мурда эмнелерди кылгандыгын, эмнелерди кылбай калтырганын ачык көрөт. Эй инсан, сен өзүңдүн жоомарт эгеңдин эмне түрткү болду дейт. Алыстоого. Алла Тааланы укпай койгонго. Ал сени жаратып, анан сага келбет берип тегиздеди эле. Ал сени өзү каалагандай келбетте курады, жаратты эле го деп айтты. Ооба. Эми биз жогору жакта айттык элек, эгерде асмандар жарылган болсо, жылдыздар талкаланып учкан болсо, деңиздер болуп туздуусу менен тузсусу келип кошулуп аралашып кеткен болсо, кабырлар оодарылып ал жерден адамдар баш көтөргөн болсо, анда эмне болсо мунун жообу катары? Андан кийин эмне болот деген суроо. Андан кийин эмне болот дегенде буга жооп катары эмне кылат? Алла Таала айтат: ар бир жан бул дүйнөдөн эмнени суналса, даярдай алса, эмнеден кеч калган болсо, жасай албай калса, ошонун баарын көрөт. Ал деген сөз, сен жасаган жакшылыгың барбы? Баарысы маңдайыңа коюлат. Жасаган жамандыгың барбы? Анда баарысы сенин алдыңа келтирилет. Андан кийин турганда деле
турганда эле ошол адам өзүнүн кылган ишине билет да. Ошол күнү эстейт, көз алдына элестетет дегенде аман келип чыгабы? Бул деген сөз мунун мындайча айтканда өмүрүн эмнеге сарптагандыгынын жыйынтыгы. Өмүрүн эмнеге сарптады? Жакшылыккабы? Анда ал жакшылыгын көрө алат. Эгер жамандыкка сарптаган болсо, анан буга айтып атпайбы Алла Таала? Я июал инсану ма гаррака би раббикал карим. Эми улуу жараткандын сага ушундай берешендик менен сага бардык нерсени сунса, мына ошол сунулган жакшылыктан дагы азгырып кеткен нерсе эмне болду сени? Эмне сени жолдон бурду? Эмне сени ушунчалык зөөкүрчүлүккө алып барды? Сени эмнечелик мынчалык айталык моюнсунбоочулукка жетеледи? Эмне нерсе? Себеби дегенде сени Алла Таала жаратканда өтө ушундай бир фасауака фаадалак. Сени жаратканда сен ушунчалык мындайча айтканда тең тараза жараткан. Сен колуңан бутуң узун болуп кеткен жок. Денеңе салыштырмалуу кулагың чоң эмес. Же болбосо сенин бетиңдин көлөмүнө жараша мурдуң абдан эле эмне кичинекей эмес. Мындайча айтканда сенин келбетиңдеги бардык мүчөң ушунчалык эсептелген, ушунчалык ченелген, ушунчалык тең бөлүнгөн. Фи айи суратин ма шаа раккабак, сен ушундай бир кооз келбетте келишимдүү кылып өзү каалаган сүрөттү берди. Сенин келбетиңди кайсы бир айванга же болбосо кайсы бир жагымсыз бир махлукка окшоштуруп койгон жокко. Бул деген сөз улуу жараткан сага ушунчалык адилеттүүлүк менен мамиле кылса. Айталык сен акылыңан тартып келбетиңе чейин, баскан туруңан тартып сенин кыймыл аракетиңе чейин баарын адилеттүү жана ушундай бир ченемдүү кооз кылып берсе, аны укпай коюуга эмне себеп болду? Демек мындай десек болот устаз, бүгүнкү күндө ар бир инсанга Аллах Таала ден соолук берди, үй бүлө берди дейлик, мансап берди, мал дүйнө берди. Ал адам ошунчалык ар бирибизге ушундай жакшылыктарды берди, эсеби жок. Бирок ошончолук жакшылыктан кийин кээ бирибиз чектен чыгып, же болбосо адашып, же билип билбей кандай бир даражада адашкан болгон болсок, ушул суроо келип туулат экен. Эй инсан баласы, сени ушунчалык Алла Таала бергенден кийин эмне үчүн сен ушул жолдон тайып кеттиң? Эң туура айтасыз. Бул тилекке каршы инсанда, кыргызда бир жакшы сөз бар. Сен иш бүткөндөн кийин бармакты тиштегениң пайдасыз деп. Көпчүлүк адамдар качан ден соолугун жоготкондон кийин ден соолуктун кадырын билет экен. Көпчүлүк адамдар өзүнүн жакынын жоготкондон кийин жакындын кадырын билет экен. Кээ биркилери болсо мансаптын же кызматтын же кайсы бир өзү иштеп аткан жумуштун иштеп аткан мезгилдеги өзүнүн жумушуна болгон табиети жоголуп, аны тоготпостон, мына ошол жумушу колунан алынгандан кийин анан ал жумуш канчалык кымбат экендигин эмне кылышат, сезет. Чындап келген учурда ушунун баарысы улуу жаратканда сунулган бир неамат эле. Анын ичинде сиз айтканда акылды айталык, өмүрдү айталык, ырыскыны айталык, үй бүлөнү айталык, жакын туугандарды айталык. Иши кылса бизди курчап турган бардык нерсе өзүнчө бир чоң неамат. Мына ошол чоң неаматты өз ээсине кайтарып сезе билсек, анда биз Алла Тааланын айтканынан такыр чыкпайт элек да. Караңыз, тилекке каршы биз ар бир неаматка туура баа бере албагандыктан, анын баардыгыбыз өз колубуздун аракетинин натыйжасы катары көрүп алганбыз. Мен кылдым деген. Мен кылдым, же болбосо мен бүтүрдүм, же болбосо мен болгондуктан ушундай болду деген бар. Бирок Алланын берген тауфиги, же болбосо Алла Тааланын берген бир колдоо, Алла Тааланын берилген бир ийгилик, Алла Тааланын бир сунуп койгон жакшылыгы бар экендигин туйганыбызда, албетте биз мынчалык эмнеге барбайт элек деген сөздү бул жерде Алла Таала эмне кылат? Эске айтып жатат. Андан кийинки аятта كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Жоқ, балким силер кыяматты жалган дейсиңер. Силердин үстүңөрдө көз салып карап туруучулар бар. Алар ардактуу жазуучулар. Алар эмне кылганыңарды билип турушат. Мына эми бул жерде Алла Таала субхана ва таала эмне кылат? Биздин инсан канчалык
тоң моюндукка барып эмне бизди түрткү болуп мына ошондой бир кулак салбастан, моюн сунбастан, текеберчилик менен өмүр кечирүүгө эмне себеп болду эле? Эгерде сага Кудай Таала мынчалык артыкчылыктарды берген соң дегенден кийин Алла Таала айтып атат, жок бул жерде башка себеп бар дейт. Негизги дагы бир себеп бар дейт. Балким сенин кайсы бир кайдыгерлигиңде эле болушу мүмкүн эле. Кайсы бир сенин жалкоолугуңда эле болушу мүмкүн эле. Бирок алардын арасындагы негизги себеп болом дегенде келла бал туказзибуна биддин, бул жерде силердин эң негизги, эң чоң себеп бул кыяматтагы болгон эсеп кысаптын болуусун силердин жокко чыгарганыңыздар. Ал нерсе жок. Мен бул дүйнөдө кандай жашайм, ошондой өтөм. Ал бул жашоо мага берилдиби? Бул жашоонун кожоюну мен деп өзүңөр кожоюндукка чыккансыңар. Сен жашооңду өзүң тургузгандай, же болбосо өмүрдү өзүң алып келгендей, же болбосо өзүңдү өзүң түптөгөндөй кожоюндукка чыктың дагы, эртеңки сени жаратып койгон Кудайдын эсебине келген учурда сен аны эмне кылдың? Жокко чыгардың. Демек бул жерде устаз, ар бир инсан, ар бир адам оозунда, тилинде ушул сөздү айтпаса дагы, бирок иш жүзүндө кылып койсок дагы бизге ушундай коркунуч бар да. Бул билесизби, негизги нерсе бүгүнкү күндө тилекке каршы. Эгерде инсандын жүрөгүндөгү, же көкүрөгүндөгү туткан маселеде аз гана бир кыпындай бир ошол ыйманын кыймылдаткан нерсе бар болуп, мына ошол бар нерсеге киши көңүл бурган болсочу, инсандар үчүн канчалык жакшы иш болбосун, канчалык оор ибадат болбосун ал бара алат. Негизги маселени Кудай Таала бул жерде жөн айтып аткан жок. Бул жерде силердеги болгон кайсы бир себептер болушу мүмкүн, бирок андан сырткаркы негизгиси бул силердин эмне? Кыяматтагы болгон менин эсебимди жокко чыгарганыңардан дейт. Бирок бул жерде Алла Таала кайрадан бизди эмне кылат? Кайрадан эсибизди ойготуп, кайрадан бизди ойлонгонго алып келип, инна алейкум лахафизин. Силердин үстүңөрдө эмне турат? Сактоочуңар турат. Алар эмне кылышат? Кираман катибин. Алар сактаган мезгилде эмнени сактайт дегенде, алар силердин кылган амалыңарды сактайт. Сен жакшы амал кылдыңбы, жакшы амалыңды жазып коюп сактайт. Жаман амалың бар беле? Жаман амалыңды айтат. Биз кичинекейибизден ата-энелерибиз ошого үйрөткөн эле. Сен оң жагыңда периштең жазып турсун, сол жагыңдагы эмне ишке кирбесин деп. Ал деген сөз кираман катибин я'ламуна ма таф'алун, силер аткарып аткан иштин баарын көрүп туюп турат. Алар мына ошонун нетижесинде андан кийин Алла Таала субханаху ва таала эмне кылат? Силер эми кыяматты силер жок десеңер, макул силер жок дей бергиле. Бирок амалыңар менен келген учурда, периштелер сактап келген учурда, анда силер кыласыңар. Бул нерсе акыйкатта. Демек бул жерде кээ бирде инсан бир ишти купуя кылып, же болбосо элге, башка адамдарга көрсөтпөй кылдым деген ойдо болсо дагы, сөзсүз түрдө сенин ишиң, кылган ишиң сөзсүз түрдө сакталып турат. Анын мына ошол токотер жери. Жазасын аласың. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү чөйрөдөгү болуп аткан окуяларды караңыз. Кандай үрөй учурган оор окуялар болуп атат. Бириги айталык, мына ол жердеги болгон кылмыштуулукту эгерде биз эске албаган учурда дагы, бирок мындай бир Кудай Таала сунуп койгон жакшы кылмыштуулукка адам бир айталык бир чындап эле көкүрөгүндөгү болгон караңгылыктан дейлик, Аллага болгон ыймансыздыгынан, же болбосо тарбиясыздыгынан барды дейлик. Бирок Кудай Тааланын бир чоң неаматында отургандарды көрүп атпайбызбы? Канчалаган элдин оокатын шимирип, жумуруп койгондор болуп атат. Алар ойлоду эле ушул нерсени эч ким көрбөй калат деп. Бирок периште жазып аткан эле го. Периште мына ошол сен таптаза акчаларды кармап аткан мезгилде, бирок ал көзүңө таза көрүнгөн акча бул сол жактагы жазып аткан периштенин арам амал экендиги жөнүндө унутуп калган. Бүгүнкү күндө биз камераларды койсок деп шаарыбыздага акылдуу шаар деген ат койгон учурда дагы акылдуу шаарды ишке, акылдуу шаар деген долбоорду ишке ашыруудагы негизги каражат биз эмне деп атабыз? Камера деп атабыз. Эгерде камера болбогондо, анда биз акылдуу шаар деп атай турган чоң долбоорубуздун дагы натыйжалуулугунда эч кандай эмне жок, кепилдик жок. А бирок бул жерде Кудай Таала бизге кепилдик катары, адам катары басып жүрүүсүнө болгон кепилдикти эмне деп атат? Ар бир адамдын өзүнүн неси бар, ошол камерасы бар. Ал биздин камералар эмнени гана жазат? Кыймыл аракетти. Жок,
Шаардагы орто таза акылдуу шаардагы камералар эмнени бизге эмне кылат? Ишке ашырат. Сиздин катачылыгыңызды гана ишке ашырат. Эч бир адам өзүнүн жолунда баратса, сага бонус деп үйүңүзгө 10 сом келбейт. Же болсо бир жакшы ишти кылган. Сизге кайсы бир поощрение же болсо бир мактоо баракча келбейт. Сен жакшы жүрдүң деп. Бирок бул жерде камера сиздин бир гана эмнеңизди, катачылыгыңызды гана алат. А бирок Кудай Тааланын койгон бул камерасы эмне кылат? Бул периштелер Эки тараптуу. биринчи сиздин жакшылыгыңызды коет. Сиздин ошого болгон кайтарымыңызды берет. Ошого болгон жазаңызды сунат. Ошого жараша сизге Кудай Таала эмне берекелерди берет. Андан кийин сиздин жолуңузду ачып, жашооңузду эмне рахаттуу жашоого айландырат. Андан кийин эмне кылат? Жаманды кошуп келет. Жаманды алып келген мезгилде, ал жамандан кийин азыр кийинки аяттарда биз эмне кылабыз? Устаз дагы бул жерде бир нерсени эскертип айта кетишибиз керек. Бүгүнкү күндө интернет ушундай ар бир адам өзүнчө бир алам болуп калбадыбы? Ооба. Ошон үчүн бул жерде жаштарга дагы кыскача айтып кетсеңиз, ушул аяттардан кийин ар бир бүгүнкү күндө ушундай телефондордо кармаган же болбосо интернетте отурган ар бир жаш жигитке, жаш кызга айтыла турган кандай сөз бар ушул жерде? Бул жерде билесизби, эгерде Кудай Тааланын көрүүчү кудуретинен сырткары Кудай Таала кепилдик катары, аманат катары бир эле учурда ар бир адам өзүнүн сезим туюмунда бир орусча айткан мезгилде совесть деп коебуз, ар кимдин ички мындайча айтканда аруу сезиминде билиш керек Кудай Тааланын ар бир кишиге кепилдик тарткан периштеси бар. Ал периште инсандардан ар бирине эмне кылынат? Бекитилет дагы алар түн болобу, күн болобу, жалгыз болобу, эл менен болобу, үйдө болобу, чүйдө болобу, ал адамдарды эмне кылат? Дайыма өз көзөмөлүнө алып турат. Натыйжасында биздин өзгөчө бүгүнкү күндөгү жаштарыбызга негизги болгон маселе дайыма эгерде Кудай Тааланын кудуретин, Кудай Тааланын коргоосун, көзөмөлүн дайыма назарына алган адам болсо, ал адам, ал жаштарыбыз, ошол кызыбыз, ошол балабыз эч качан эртеңки күнү жашоосуна өкүнбөйт. Мына ушул негизги маселе. Андан кийинки аятта Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Алар эмне кылганыңарды билип турушат дейт 12-нчи аятта. 13-нчи аятта акыйкатта такыбалар бейиште болушат. Күнөөкөрлөр тозокто болушат. Ал күнү алар отто күйүшөт. Андан алар кутула алышпайт. Кыямат күнүнүн кандай экенине сага ким билдирмегеле. Жана ал кыямат күнүнүн кандай экенин ким билдирмеге деп кайра айтып жатат. Ошол күнү бирөөнүн нерсесине ээ болбойт. Ал күнү бардык иштер Аллахка таандык. Туура айтасыз. Мына бул биздин сүрөбүздүн жыйынтыгы. Ал деген сөз сүрөдө баяндала турган негизги маселени жыйынтыктап алып келип туруп, эгерде кыямат ушунчалык оор болсо, кыяматка чейин адамдар бул дүйнөдө болбогон өзүндөгү же чөйрөсүн курчап турган нерсеге аргырылып барып туруп Кудай Таалага моюнсунбай койсун кесепетинен кыяматка келген учурда жакшы адамдар анан жаман адамдар болуп экиге бөлүнүп калат деп атат. Экиге бөлүнгөн учурда экиге бөлүнгөн адамдар кимдер болот дегенде, ана жакшылар бир тарап болот дагы, жамандар. Жакшылар каякта дегенде алар бейиште болот. Жамандарчы дегенде алар отко ыргытылат деп атат. А отко ыргытылган учурда кайсы бир киши үчүн бир жардамга барып, анын кайсы бир оордугун жеңилдетип койгон күчү жетеби жок эч кандай. Анда мүмкүнчүлүк жок. Андай бул эле жерде бар. Мен кайсы бирөөнүн айталык адашып кеткен учурда жолго салып койгонго насаат кылып койгон мүмкүнчүлүгүм бар. Ач калып калса, колумдан келген сунуп койгон мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде мен садака кылайын дедим эле, бирок садака акчам жок десе, колумда садаканын акчасын берип койгонго мүмкүнчүлүгүм бар. Айталык жасап калуу мүмкүнчүлүгү бар алам бул жерде. А бирок жооп берип калуу мүмкүнчүлүгү гана калган мезгил акырет күн. А бул күнгө келген учурда вал амру яума идин лилла, иштин баары Алла Таалага таандык болуп калган учур. Ортомчунун эч кандай ортомчулук, эч кандай бир айталык
мен аны үчүн кылып турайын же болбосо мен аны үчүн мен тартып турайын деген керек болсо бул күндө кайсы бирөө үчүн экинчи киши сотко дагы барып камакта отуруп турганга болот. Шарияттык өкүмдө эгерде кайсы бир киши мен 2 күнгө уруксат сурап турайын десе, ошого уруксат берип аткан киши аны үчүн эмне болуп туруш керек? Кепилдик алып ошол анын жоопкерчилигин мойнуна алып туруш керек. Мына бирок бул кыяматка келген учурда Аллах Таала айтып атат: "Ва ма адрака ма яумуддин" деген учурда ал күндү билесиңби деп атат. Ушунчалык оор күн, ушунчалык эсеп так күн, ушунчалык ар бир кишинин амалы өзү үчүн гана таандык болуп, ар ким өзү үчүн гана жооп берген мезгил. Эсеп болсо Алла Тааланын өзүнө калган күн деп. Устаз, Аллах Таала сизге разы болгон болсун. Бүгүнкү берүүбүздө ушинтип ушул аяттарга кыскача токтолуп өттүк. Аллах Таалам ушул айтылган сөздөргө барыбызда амал кылгандардан болгон болсун. Амин. Ар бирибиздин ишибизге Аллах Таалам өзү береке берип, ушундай жаман аяттарда айтылгандай жаман иштерден Аллах Таалам барыбызды сактаган болсун. Жана жаштарыбызды дагы Аллах Таалам өзү сактаган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай ушул аяттарда Аллах Таалам бизге көптөгөн эскертүүлөрдү берип кетти. Демек кыямат күнүндө ар бир инсандын Аллах Тааланын астына бара турган бир эле өзүнүн кылган иши эле болот экен. Андыктан ошол күнгө ар бирибиз кылган ишибизди даярдайлы. Аллах Таалам өзүнүн сүйгөн бейишке кире турган кулдарынан кылган болсун. Барыбызды кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان